Падыша дарбыз алып кел деп өзүнүн вазирине айтат экен. 10 тыйын берип. 10 тыйынды алып вазир 2 тыйынын кармап 8 тыйынды аскер башчысына берип, мулууга дарбыз алып келгин дейт экен. Аскер башчысы дагы өзүнүн жардамчысына берип, 5 тыйынды берип, калган тыйынды алып калып барып дарбыз алып келгин дейт экен. Баягы жардамчысы дагы чыгып, эшиктин астында турган аскерге барып дарбыз алып келгин деп 1 тыйынды берип коет экен. Баягы дагы чыгып келип, көчөдө отурган дарбыз сатып жаткандарга сен бул жерге сатканга болбойт, бул места коомдук адамдар жүрө турган жер, башка жер деп айтып дарбыз саттырбайм бул жерде деп дарбызын алат экен. 30 штуктай дарбыз алып, калганын өзүнө алып 1 штукту падышага берип берет экен. Падыша дарбыз жеп отуруп, бир дарбыз 10 тыйын болуп калган болсо, салыкты күчөйтөбүз деп салыкты күчөйтүп салат экен да бардыгына, эл журтка, сатуучуларга. Айтайын дегеним, бир кабар келет экен, аны тактамайынча, же бир кабарды өзүң берет экенсиң, аны бир сыйласатыровка кылмайынча, ал нерсени ишенип алба. Ал нерсеге ишенип алба. Бир падышачылыкта 1 жыл эле падыша болот экен да адамдар. Анан эл журт падышасын кийинтип жасантып бир токойго тиштеп берет экен. Элдер дагы ошентип 1 жыл падыша болот экен, падышасын алып барып токойго тиштеп, кайра эл журт кайра кайтып келип атса, бир адамдын ошол токойдо жүргөнүн көрүп калат экен. Адамга эл журт кайра кайрылып келип, бизге падыша болбойсуң, бу 1 жыл сонун жашайсың, бирок 1 жылдан кийин ушу токойго сени таштап беребиз дейт экен. Макул дейт экен баягыдагы, сүйүнүп кубанган абалда алдыга түшүп чуркайт экен. Келип падыша болуп турган учурда ал падышачылыктагы өзгөчөлүк, жумшак дивандар, өтө сонун кездемелер, өмүрүндө көрбөгөн тамак аштарды көрөт экен, өмүрүндө көрбөгөн бассейн, сууда сүзүүчү, эс алуучу жерлерди көрөт экен. Айтор баягы шан шөөкөт, бардык нерсе алдында, жеген алдында, жебеген артында, бардыгы ошол жерде экен. Падышачылыкта сарайдан чыкпай, жыргап эле жашагысы келе турган жер. Бир күн ойлонуп, так этип башына тийип, мен ошол токойго барышты каалайм азыр дейт экен. Барса, мурда падышаларды жеп кеткен, сөөктөрү калган карышкыр, бөрүлөр, башкалар бар экен. Ушул жерге буйругум, силер бир сарай саласыңар дейт экен. Өзүнүн айлыгынан кыскартып, ушул жерге сарай салдырат экен. Сонун сарайды салдырат экен. 1 жыл тез эле өтүп кетет. Шау-шу дегенде өтүп кетет экен. Баягы падышалардын бардыгы өкүнүп ыйлай турган күн келет. Ошол күн бул болсо тескерисинче сүйүнөт, кубанат экен. Кубанып, сүйүнүп, сүйүнгөн бойдон эл журт келип жасантып, тарантып, кийинтип, ата рубаларды себеп баша кылып, бардыгын кылып, анан токойго алып барат экен. Токойго бул сүйүнгөн абалда келет экен да, кубанган абалда келет экен. Неге ал даярдап койду? Бардык нерсесин жакшылыкка даярдап койду. Эмнени айткым келет, урматтуу мекендешим? Падыша, айткан падыша сиз менен мен. Ал 1 жылкы убакыт, мына биз жашап жаткан дүйнө, ошол мен айтып жаткан токой, падышаларды сөөгүн жеп, карышкыларды жеп сөөгү калган токой, ал биздин акыретибиз, урматтуу мекендешим. Эгерде бүгүн кыска убакытта баягы падышачылыкка биринчи келген падыша сыяктуу жумшак төшөктөргө, эс ала турган жерлерге, жыргап укташка, же жеңил тамактарга үйрөнүп бара турган жерибизди унутуп кое турган болсок, анда өтө оор болот абалыбыз. Ал жерде кор болобуз. Ошондуктан бүгүн даярдыгыңды кыл. Өмүр кыскалыгын өлгөнүңдө түшүнөсүң. Тирүүлүгүңдө өлүм болуп бара турган жериңдин дайындыгын көрүп кой. Бүгүн дайынданабыз, үйлөнүүгө даярданат бойдок жигиттер, кыздар турмушка чыгууга дайындалат. Бардык жокко дайындалат, бирок өлүмгө даярданбай жатат адамдар. Ар бир учурда өлүп калышы мүмкүн. Ар бир кезде, ар бир чакта. Бара турган жериң кандай?